Assalamu alaikum YouTube көрүүчүлөр, жылкы сүйүүчүлөр. Сатууга туугандар, ушул 2 жаштагы өспүрүм чыгат. Кара кашка өспүрүм. 2 жашта экен туугандар. Жаныбар. Азыр туугандар, ушул өспүрүм боюнча ээсинен маалыматты алабыз. Кубашке, ушул кунаныңыз боюнча өзүңүз айтып кетиңчи, сизге качан келген бул колуңузга? Бул тайына келгенде быйыл 2 жыл болуп калды колдо. 2 жылдан бери сиздин колуңузда, 2 жылдан бери колубузда. Жеп ичиши жакшы. Минилген мынакей. Тарбиясы жакшы экен, Тарбиясы деле жакшы эле. Жеп ичкендер жакшыбы? Жеп ичкени 100%. Бул бою бийик экен, өлчөдүңүзбү? Канча чыкты? 1.65'ten өйдө да. 1.65'ten жогору, Жогору. Жаныбар чоңоттай экен. 1.70 дебейм, ушу 1.65'ten. Руслан, оңго солго буруп койчу. Поворотторуна көрүп койлу туугандар сразу. Бурер. Жаман адаттар жокпу жылкыда? Жок, жаман адаттар жок. 2 жылдан бери болсо сизде бала кезинен болуп турду, мындай айтканда, тай кезинен. Тай кезинен баштап колдоду. Кара сүйөк жакшы. Кашказы менен деп коеюн. Жаныбар. Мына туугандар, уктуңар. Бою 1.65 плюс дейт. Өспүрүм аксынын айылын аткандай эле? Комитеринде. Комитерине жетиген дешип коет, Жетиген туугандар. Жетиген айылында жакшылап кунт коюп көрсөңөр болот. Мына өспүрүм жаныбар. 2 жашта болгон. Бул да буйруза да 2 жыл өзөт да. Быйыл кунанын өссө, быштызында азы сайганга чейин өзөт. Бу да 2 айдан бери туру да. Минилбей аттыбы? Ошон үчүн чаппай атат. Өспүрүм анчадан бери имилбей кичине туруп калыптыр да. Туру да 2 айдан беричи. Бул өспүрүмгө убакыт жок болоттур да сизде, ошого сатышка туура келиптир, Убакыт жок. Жаныбар. Чоң нерсе экен, Жеңил экен, кыймылы. Оозунда жаны бар да бунун. Оозунда экен да жаныбардын. Кайтарып койчу дагы, ошондо имип койчу. Жаныбар. Боюн дагы узун. Балбан жылкы экен, Аламан улактын аты болот, буйруза. Жакшы тарбия кылса, жакшы мээнет керек. Жылкыда тердеп кетти, имилбей анчадан бери туруп калдыбы? Минилбей турду да. Муну эми бакпай деле атырык, ошо туруп калды да минилбей, өзүнүн колун ошой. Негизи андай деле семиз эмес, Андай деле семиз эмес. Багылып, жемге тойгон жылкы эмес экен, Жок. Кубашке, эми бул өспүрүм шартка байланыштуу караганга убакыт болбой сатыш керек болуп атты дейсиз, минилбей туру. Быйыл көккө да чыкпаптыр да талага, Кургактабы азыр деле? Азыр кургакта. Кол бошой талада деле откускан убакыт болбойт да. Көк жегискен, Көк жегискен. Колум бошой. Жылкыны көп кыйнабай эле койлу, тердеп кетти. Ушулан бияка айдап койчу, бир жакындан көрсөтүп коелу. Жакындан да бир көрсөтүп коелу туугандар. Кара кашка өспүрүм. Көкүрөк буттары туугандар. Туяктары такага жоош экен, 4 такасы барбы? 4 такасы бар. Бирок алмаштырыш керек болуп калыптыр, өз туяктары өзүптүр, такалары эскириптир анчадан бери турганга. Жаныбар, тери куйулганын карагылачы. Тердеп кетти. Муну эми атты кыйнабайлы Кубашке. Эми боло турган, сата турган жериңизди айтың. Адамдар да сурай турган болсун. Эми буну өзүм колдо бактым мунучу. Анан сата турган деле оюм жок эле өзүчү. Өзүм атка көрүп атырмын өзү. Аламан улактын аты боло турганда. Чоң, бакубат жылкы. 4,5 сурап атырмын. Келсин, көрүсүн. Кичине кеми бар. 4,5-дан кеми бар, Түшүп бересиз, кызыккандар келип көрсүн, жанынан. Негизги өзү тай кезинде алсаңыз, бир жакшы ат кылайын деген ниеттер болгон экен да. Тайынан алдым эле да. Сатышка туура кеп калды. Эмиде Шарт ушундай деп коюңуз. Ушундай тиричилик экен да. Тиричилик окуат деп коюңуз. Андан эмесе туугандар, мына баазы да коюлду, сыр болбойт.
маалыматын алдык туугандар. Баазы сыр болбоду, жашыруун болбоду. Мына ачык эле сурап бердик туугандар. Сурайсыңар, анда эмесе биз Кубаш акенин номерин жазып калтырабыз астына. Кимге жаккан болсо дарегин айтып өттүк. Баазын сурадык, бойлорун айтылды туугандар.